Саламатсыздарбы. Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, күн программасы. Эфирде мен Тимур Владислав. Алгач күндүн жүрүшү менен кыскача таанышып алыңыздар. Текебаев менен Чотоновдун иши кайра каралсын. Атамекен президентке кайрылуу жасады. Баткенде укук коргоо кызматкерине дагы кол салуу болду. Баткен криминалдашып кеттиби? Коомдук каналда айдоочулар иш таштады. Алар эмне талап кылууда? Парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаттары бүгүн 21 ноябрда жогорку кеңеште басма сөз жыйынын өткөрүштү. Алар партиянын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароону өтүнүп, президентке кайрылуу кабыл алышты. Кайрылууну фракция лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов окуп берди. Анда Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду камакка алууда башкы күбө болгон орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин Москвада алдамчылык үчүн шектүү катары камалган, анын шылуун экендигин айгинелеп жатканы белгиленген. Ошол себептүү Маевскийдин жалган көрсөтмөсү менен камалган Текебаевдин ишин кайра кароо зарыл экендиги айтылган. Ушул кайрылуу башкы прокуратурага дагы жиберилген. Атамекен партиясынын саясий кеңеши жана Атамекен фракциясынын депутаттары президент Сооронбай Жээнбековго абакта отурушкан саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов боюнча кайрылуу жасап, президент өз сөзүн айтууга мезгил жеткенин билдиришти. Уважаемый Сооронбай Шарипович, нашей власти еще предстоит сделать очень много для того, чтобы государство стало правовым, а прокуроры и судьи выполняли закон, а не творили беззаконие. И эта проблема не новая. Две революции сменили в нашей стране политическую власть, но не судебную. Об острой необходимости реформирования прогнившей судебной и правоохранительной системы говорится сегодня с самых высоких трибун. Но почему тогда мы так печемся о незыблемости их неправосудных вердиктов? Весь народ не может понять, почему политический узник режима Атамбаева Өмүрбек Текебаев сидит в тюрьме и при новом президенте. Исходя из всего горького исторического опыта, народ возлагает в таких случаях вину не на следователей, прокуроров и судей, которые, исполнив политический заказ, остаются потом в тени и на тех же креслах. Они возлагают ответственность на политическую власть. Мы не призываем вас к вмешательству в судебные дела, но оно должно быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, каковыми является разоблачение и арест судом мошенника Маевского. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишиндеги негизги күбө Леонид Маевский Москвада камакка алынып, анын аферист экендиги Россияда далилденди. Бирок Кыргызстанда эл аралык шылуунун көрсөтмөсү менен саясатчылардын абакта жатышы өзүн сыйлаган мамлекет үчүн уят, деди депутат Каныбек Иманалиев. В любой суверенной стране, где во внимание не принимаются показания свидетельские граждан суверенного государства, а в данном случае опрашивали более 30 граждан Кыргызстана, в том числе экс-президента Отунбаева, десятки депутатов, министров Байболова, Исмаила Исахова, Темира Сариева. И не принимая во внимание показания граждан Кыргызстана, основываясь только на показаниях одного свидетеля и гражданина чужой страны, это в крайнем случае неуважение суверенитета Кыргызстана. Такие суды не должны работать в судебном корпусе нашей страны. Экс-президент Алмазбек Атамбаев берген маегинде түшүнгөн адамга Өмүрбек Текебаевди каматкандыгын моюнга алып, өкүнөрүн билдирди. Бул Текебаевдин иши толук саясий буйрук болгондугун дагы бир жолу далилдеди, дейт депутат Наталья Никитенко. В период руководства страной экс-президента Атамбаева было вмешательство непосредственно и в вопросы судебной системы, и в деятельность прокуратуры, правоохранительных органов, о чем, в принципе, он в своем интервью недавно и дал понять. По крайней мере, народ интерпретировал это именно так. Леонид Маевскийди аэропорттон Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысындай тосуп алып, жаткан жери, тамак ашы, маалымат жыйынынан бери төлөнгөнү, Текебаевга каршы көрсөтмө бергени үчүн $3 миллион алганы боюнча маалыматтар чыга баштады. Депутат Каныбек Иманалиев Маевскийдин Кыргызстанда жортуп кеткени боюнча атайын комиссия түзүлүп, иликтенет, дейт. Фракция Атамекен завтра будем инициировать, образовать группу. На основании какого протокола и закона встречали международного мошенника на уровне высшего должностного лица или как генерального секретаря ООН
господина Маевского. Почему государством выделяется охрана, безопасность, связь, плата за гостиницу, сопровождение? И какие государственные высшие должностные лица встречались с ним? И мы хотим добиться, за счет каких финансовых средств так называемый гонорара Маевский оплачивался. Эта сумма составляет примерно около $2 миллионов. Кечээ президент Сооронбай Жээнбеков экстер менен жолугушуусунда абактагы саясатчыларга мунапыс колдонуларын айткан. Бирок Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго мунапыс эмес, ишин кайрадан калыс карап берүүнү сурайбыз деп билдиришти. Азыр парламентте мыйзам каралып атат. Бирок мунапыс боюнча мыйзамда Өмүрбек Черкешевич Текебаевдин статьясы жок. 303 коррупция ал мыйзамда жок. Ошондуктан биз талап кылып аткан маселе мына Өмүрбек Черкешевичтин адвокаттары, партиялаштары, фракция бизден биз ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра карап чыгууну талап кылып атабыз. Биз ишти азыр адилеттүү режимде карап чыккыла деп атабыз. Биз иште болгон бардык маалыматтарды терең иликтегиле, юридикалык бааны терең бергиле деп атабыз. Мы требуем пересмотра дела всего лишь по процедурам справедливости, чтобы судьи на этот раз без давления сверху руководствовались законом и внутренним убеждением. Если вина будет доказана, мы не требуем оправдания, если будет доказано. Мы всего лишь просим объективного и справедливого рассмотрения по новым справедливым правилам. Атамбаев же сам подтвердил, что он дал указание посадить Текебаева, что он жалеет об этом. Но давайте теперь рассмотрим без Атамбаева. Он же не будет теперь на судей давить. Давайте посмотрим в режиме справедливости, как гласит закон. Атамекендин саясий кеңеши президентке кайрылуусунда биз сизди сот иштерине аралашууга чакырбайбыз. Бирок Текебаевдин жасалмаланган иши боюнча жападан жалгыз арыздануучу, жападан жалгыз күбө, жалганчы Леонид Маевскийдин сот тарабынан кармалышы жаңы ачылган жагдайларга негиз болуп, ал кайрадан каралууга тийиш деп айтылган. Камактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун эки тарапкери Эрланбек Тагаев менен Манап Бегишев Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 колониядан бошоноп чыгышты. Бул маалыматты Жапаровдун жана анын тарапкерлеринин адвокаты Шарабиден Токтосунов растады. Адвокат экөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошоноп чыгышты. Мыйзамда мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу деген берене бар. Белгиленген жазанын жарымын өтөгөн болсо жана эч кандай тартип бузбаган учурда бошот. Алар өздөрүнө берилген жаза мөөнөтүнүн жарымын өтөп бүткөндүгүнө байланыштуу убактысынан эрте абактан чыгышты. Булар 4 жылга кесилген. Тергөө абагында отурган бир күнү 2 күн деп эсептелинген. Алар жалпы 2 жыл 1 ай отурушту деди. Шарабиден Токтосунов кошумчалагандай, учурда абакта Садыр Жапаровдун дагы 2 тарапкери бар. Алардын биринин жаза мөөнөтү аяктап калды. Экинчиси 8 жылга эркинен ажыратылгандыктан анын чыгышына дагы убакыт бар. Экөө тең номер 27 колонияда кармалууда. Бир жумадан бери Кыргызстандагы эки үлкөн достун саясий кагылышуусу саясатчы, коомдук ишмерлердин түрдүү пикирлерин жаратты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров дагы бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарына комментарий берди. Анын пикиринде Атамбаев бийликке өтө катуу доомат койду. Экс-президент өзү кезинде мактап алып келген досунун эл аралык коомдун алдында абийирин айрандай төктү деп эсептейт. Доомат каттуу коюлду. Атамбаев тарабынан өтө каттуу коюлду доомат. Бул бүгүнкү күндөгү бийликтин бетине аябагандай каттуу, кандай десем бир маданияттуураак түрдө айтканда бетке чүйкөө болот да, бул аябагандай каттуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына каттуу доо кетти. Экинчиден ошол президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти. Легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң каттуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз, сүйрөп келдим деп түшүнөт кыргыз. Трагедия кайгыбыздын ушунда туруп атат, сүйрөлүп келүүчүлөрдүн кесепети тийип атат. Баягы күрөшүп, жалында күйүп, музда тоңуп, ач калып, ток калып, кээде күлүп, кээде ыйлап, кээде кулап, кээде туруп бышкан азаматтар келбестен сүйрөп келгендердин кесепетинен Кыргызстан сүйрөлүп келет.
Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимов Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наамга татыктуу. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 21 ноябрда Бишкекте Султан Ибраимовдун 90 жылдыгына арналган иш-чарада билдирди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, Жээнбеков тиешелүү жарлыкка кол койгонго даяр экендигин айтты. Ал Ибраимовго бул наамды ыйгарууну туура деп эсептей турганын, бирок бул үчүн парламент 2017 жылы кабыл алынган мыйзамга өзгөртүү киргизиши керектигин белгиледи. Ибраимовго ардактуу наам берүү үчүн мыйзамды кабыл алып берүүнү жогорку кеңештен өтүнөрүн кошумчалады. Султан Ибраимовдун 90 жылдыгына арналган салтанат Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Филармониянын кире беришинде Ибраимовдун турмуштук жолу жана эмгек ишмердигине арналган көргөзмө уюштурулуп, театрлаштырылган концерт болду. Султан Ибраимов 1927 жылы Чүй облусунун Алчалуу айылында туулган. 1960 жылдардын башынан тартып 20 жыл бою мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген. Аны 1980 жылдын 4 декабрында Чолпон атадагы мамлекеттик дачада атып кетишкен. Баткен облусунун Кызылкыя шаарында жол коопсуздугун камсыздоо кызматкери кол салуудан жабыркап ооруканага түштү. Облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын коомчулук менен байланышуу боюнча адиси Чолпонбай Арстанбеков Азаттыкка билдиргендей, окуя 19 ноябрда болгон. Маалыматка караганда, жаракат алган кызматкер жол эрежесин бузган айдоочуну токтоткон учурда ал буйрукка баш ийбей качып кеткен. Укук коргоо органынын өкүлү анын артынан кууп жеткен. Масабалдагы айдоочуну кармап, машинасын атайын токтотуучу жайга киргизген учурда ал жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерин броч же болбосо отвертка менен көкүрөк тушка сайып жиберген. Жабыркаган кызматкерге кесиптештери жардамга келип, жол эрежесин бузган айдоочуну кармашкан. Жаракат алган адам ооруканага жеткирилген. Учурда абалы жакшы. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Акыркы күндөрдө Баткенде кылмыштуу окуялар көп катталууда. 18 ноябрда облустун прокурорунун киши колдуу болгон сөөгү табылган. Коомдук телерадио корпорациясынын айдоочулары бүгүн 21 ноябрда иш ташташты. Наразылык КТРКнын автотранспорт цехынын жетекчиси Рерих Абакировдун иштен алынгандыгында байланыштуу чыккан. Наразы тарап каналдын жетекчилиги анын негизсиз эле жумуштан алгандыгын айтып жатат. Кечке маал Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Илим Карыпбеков айдоочулардын иш таштоосу тууралуу расмий маалымат таратты. Ал кол алдындагылардын ишке чыгуудан баш тарткандыгын ырастап, наразы тарап менен жолугуп, алардын талаптарын укканын билдирди. Ошондой эле гараждын башчысы Рерих Абакиров кызматтык териштирүүгө байланыштуу иштен убактылуу четтетилгенин, наразылыктан кийин бул чечим жокко чыгарылганын кабарлады. Дубайда өтүп жаткан жыйында Интерполдун жаңы президенти болуп, бул уюмду убактылуу жетектеген Түштүк Кореялык Ким Чон Ян шайланды. Ага атаандаш болуп, Интерполдун вице-президенти орусиялык генерал Александр Прокопчук талапкерлигин койгон. Өткөн аптада төрагалыкка генерал Александр Прокопчук келиши ыктымал деген маалымат тараган соң, бул талапкерге каршы үндөгөндөр күчөдү. Москва саясий оппоненттерине каршы күрөштө эл аралык агенттикти пайдаланат деген дооматтар буга чейин көп айтылып келген. Кече добуш берүүдө Косово эл аралык уюмга 3-чү ирет мүчө боло албай калды. 68 мамлекет анын талапкерлигин колдосо, 51 өлкө каршы чыкты. 16 мамлекет арсар добуш берди. Уюмга мүчө болуш үчүн жалпы добуштун 3төн 2син алуу зарыл. Интерпол мурдагы жетекчиси Мен Хун Вэй кызматынан кеткенин 7 октябрда жарыялаган. Ага чейин ал сентябрдын аягынан бери мекенине кеткен бойдон бир нече күн дайынсыз болгон. Кийин Кытайдын бийлиги Мен Хун Вэйге каршы коррупция беренеси менен иш козголгондугун билдирди. Ал кылмыштуу ишмердик менен алектенген деген шек менен камакта жатат. Жогорку кеңеште күрөөкана ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамга оңдоо киргизүү талкууга алынды. Депутат Азамат Арапбаевдин айтымында бул форма эскирип калды жана сүткорлук болуп саналат. Анын билдирүүсүнө ылайык, күрөөканаларда пайызды эң жогорку көрсөткүч менен беришет. Мындан улам буюмдарын бергендер кайра аларды сатып ала алышпайт. Мамлекеттик көзөмөл органынын башчысы Санжар Мукамбетовдун айтымында буга чейин аталган базарды Улуттук банк көзөмөлдөп келген. Кийин кароосуз калган. Өлкөдө канча
күрөкана бар экенин аткан нерлер айтылган жок. Эл өкүлү Айнура Алтыбаева күрөканаларды жоюу боюнча иштер аткарылбай жаткандыгына нааразы болду. Күрөканаларга тыюу салынышына сиз кандай карайсыз? Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки аптада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.